Акыркы сааттарга алынган кабарлар менен тааныштырабыз. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы, саламатсыздарбы? Кыргызстандын Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы 15 сентябрда кабарлагандай, Кыргызстан менен Тажикстан чек арага тартылган кошумча күчтөрдү алып кетти. Мунун алдында эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү соңку жаңжалга байланыштуу жолугуп, кырдаалды жөнгө салууну макулдашкан. Чек ара кызматынын маалымдашынча, Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал салыштырмалуу туруктуу. Түн тынч өттү, кандайдыр бир окуялар катталган жок. Чек арадагы кырдаалга эки өлкөнүн күч кызматкерлери биргелешип көзөмөл кылууда. Тараптардын чек ара кызметтери 14 сентябрда атышуу болгон тилкелерге коюлган жок. Расмий Бишкектин маалыматына караганда 14 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы 3 жерде ар кайсы убакта ок атылган. Кыргызстандын чек ара кызматы саат 8:10 Булак башыда, 14:00 Көксай, 15:08 Паскы арык аймагында атышуу болгонун кабарлаган. Маалыматка караганда, эртең мененки саат 8:10 чамасында Булак башыдагы Тактала элек аймакка Тажикстандын Кех бекетинин чек арачылары куралчан кирип келген. Алар чыгып кетүү тууралуу талапка баш ийбегендиктен, кыргыз тарап эскертүү иретинде асманга 3 жолу ок чыгарганын, ошондон кийин ортодо атышуу башталганын, Тажик чек арачылары миномет колдонгонун жана ошол учурда эки жоокер жарадар болгонун кабарлаган. Бул биринчи жолу ушундай болуп атат. Жана демек өтө кооптуу деп айтышыбыз керек бул маселени. Ошол эле мезгилде биздин чек ара кызматы күч структуралуу толук бойдон бардык ситуацияларга даяр. Мамлекетибиздин чек арасын коопсуздугун толук бойдон коргоп сактап калганга күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин жеке көзөмөлүнүн алдында ошол чек ара кызматы акыркы маалдарда бардык өзүнө керектүү жабдуулар менен жабдылган, керектүү курал жарак, ок дары менен камсыз болгон. Ошондуктан эч кандай кооптоонун кереги жок. Биздин чек арачыларыбыз өздөрүнүн жумуштарын так, даана аткарып жатат жана мындан ары да ошондой болот деген ойдон. Маткендеги Кыргыз-Тажик чек арасындагы атылган октон 11 жаштагы кыргызстандык тестер жарадар болду. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Жабырланган бала учурда Лейлек райондук ооруканасында экендигин билдиришти. Ок оң ийинин тешип кеткен жана сол жагынан жаракат алган. Медицина кызматкерлери абалын орточо оор деп билдиришти. Эске салсак, Тажик тараптын аткан угунан буга чейин 31 жаштагы аял менен 21 жаштагы уландын жаракат алганы айтылган. Аялдын абалы оор экенин билдиришкен. Министрликтен учурда облустагы ооруканалар жана тез жардам кызматы күчөтүлгөн режим менен иштеп жатканын айтышты. Башкы прокуратура 14 сентябрда убактылуу кызматынан четтетилген энергетика министри Доскол Бекмурзаевдин мыйзам талаптарын бузганы тууралуу маалымат таратты. Мекеменин маалыматында Бекмурзаев салык кодексине ылайык 2022 жылы өзүнө жана жакындарына таандык болгон киреше чыгаша мүлктөрү боюнча декларация тапшырбаган. 2021 жылы айрым мүлктөрүн толук эмес көрсөткөн деп жазылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго энергетика системасында аныкталган коррупцияга каршы мыйзамдардын сакталбаганды, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби, кирешелерди декларациялоо мыйзамдарынын бузулушу аныкталып, тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо тууралуу сунуш киргизилген. Башкы прокуратура энергетика министрлигинин борбордук аппаратынын Улуттук энергохолдинг Кыргыз теплоэнерго ишканасынын кызматкерлерине маяналарына кошумча каражат берилгени, иш сапарлар жана сатып алуулар боюнча 11 кылмыш иши козголгонун билдирди. Буга чейин аталган орган энергетика министрлигинин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү айрым кызмат адамдары тарабынан жасалган кылмыштарга байланыштуу 32 иш козголуп, жалпы мамлекетке келтирилген чыгым 889 миллион 54 миң 197 сом деп эсептелгенин маалымдаган. Кумтөрдүн каржылык жүгүртүүсү ачык жүргүзүлбөсө, коомчулуктагы ишенбөөчүлүк токтобойт.
Өлкөдөгү эң ири алтын кенине тышкы башкаруу киргенден бери жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк коррупцияга шек саналып камакка алынды. Башкы прокуратура алтын кен ишканасынын кызмат адамдары мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтиргенин жар салды. Коомчулук алтын кайда, кантип сатылып жаткандыгына жана Теңиз Бөлтүрүктүн отчетуна кызыктар. Бөлтүрүктө мындан миллиард сом бул чет эле болуш керек. Көптөгөн ушундай бир финансылык көз боемочулуктарды, махинацияны көрүп калганбыз да, ошон үчүн эл азыр ошо бир гана ишенген нерсеси бул ошол ачыктык болсо. Алтындын отчетун алар мезгил келгенде Бөлтүрүк коррупцияга шек саналып камакка алынды. Теңиз Бөлтүрүк кумтөрдү 1 жылга жакын жетектеп, кен толук улутташтырылганда дагы көзөмөлдөдү. Эгемендиктен бери чыры токтобой, миллиарддаган долларда мамлекетте куру калтырып келген кумтөр алтын кени боюнча маселе бүгүнкү күндө дагы коомчулуктун талкуусунан жана нааразычылыгынан түшпөй келет. 2021 жылдын 17 майында өлкө жетекчилиги алтын кенге убактылуу тышкы башкаруу киргизген. Ошол эле күнү башкаруунун кызмат ордуна Теңиз Бөлтүрүк дайындалган болчу. Башкы прокуратура кумтөрдүн мамлекетке 1 миллиард сомдой зыян келгенин ачыктады. Кен казуу жана сатуудагы мыйзамсыз жемкорлукка карата 3 кылмыш иши козголду. Алтындагы коррупциялык схемада Бөлтүрүк жалгыз эмес, аны менен кошо жабдуу боюнча адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева жана каржы башкармалыгынын жетекчиси Рысбек Токтогулов кармалып темир торго киргизилди. Саясат талдоочулар Бөлтүрүктүн кымырган каражаты мындан дагы көп болушу мүмкүн дейт. Эми бул 1 миллиард сом деп айтылып атат, бирок Бөлтүрүктө мындан миллиард сом бул чет эле болуш керек. Мына улутташтыруу болду. Канаданы кууп чыктык. Өзүнчө ээ болдук деп ушул Бөлтүрүккө ишендик эле, Бөлтүрүк эмне кылып атат. Таң каласың да. Ошол бир жерде кызарган жерди биздин Кыргыздын чиновниктери, Кыргыздын мамлекеттик службада иштегендери ушул кызарган жерди жулуп алышып атат да. Эч бир мамлекетти ойлогон адам жок. Ошол жерге жеттүү болду, өз үчүн гана болуп атат. Өлкөнүн алтыны өткөн жылы чет өлкөгө рекордтук көлөмдө сатылган. Бирок Кыргызстандан казылган алтындын 70% ашыгы кайсы өлкөлөргө экспорттолгону көрсөтүлгөн эмес. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча бизден Улуу Британияга 4 тонна, Швейцарияга 1 тонна алтын, ошондой эле Орусияга, Кытайга, Италияга жана Түркияга да аз-аздан алтын экспорттолгон. Алтындын негизги бөлүгү баасы 1,1 миллиард долларды түзгөн 19,2 тоннасы белгисиз өлкөгө сатылган. Мамлекет башчысы өлкөнүн жалпы экспортунун 40%-ын түзгөн рекордтук көлөмдөгү алтынды Кыргызстан кимге сатканын коопсуздук үчүн ачыкталбай турганын билдирген болчу. Кумтөр өлкөдөгү ири өлчөмдүү алтын өндүрүүчү жалгыз кен жана казынанын эң башкы булагы. Мындан улам экономисттер алтын кен ачык акционерди коом болгондуктан финансылык жүгүртүүсүн ачык иштеткенде гана коомчулуктагы күмөн саноо жана нааразычылык токтой турганын билдиришет. Ар түрдүү күмөндүү ойлор пайда болуп, ошол баардыгы ошол ачык эместиктен келип чыгып атат да. Анан жашыруун бир нерсени уурдап алат тургандай болуп, баардыгыбыз эми буга чейин байгыл сүткө озун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болуп, эми буга чейин көптөгөн ушундай бир финансылык көз боемочулуктарды, махинацияны көрүп калганбыз да, ошон үчүн эл азыр ошо бир гана ишенген нерсеси бул ошол ачыктык болсо, баардык нерсе ошол ишкананын чыгымдары, анын кирешеси, пайдасы, төлөгөн салыктары ачык болгон күндө да ошол чынында мыйзамдын чегинде иштеп аткандыгына ишенишет да. Кумтөр алтын кенин 1 жыл жетектеген Теңиз Бөлтүрүктүн күмөндүү аракеттерин буга чейин парламент депутаттары айтып чыккан эле. Эл өкүлдөрү жемкорлукка айыпталган Бөлтүрүктүн аракетин бүгүн дагы көтөрүштү. Ал ортодо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Теңиз Бөлтүрүктүн кылмышка шектүү тууралуу соңку чечимди сот чыгарарын айтты. Сентера Gold компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин өлкө бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган эле. Алтын кен ушул жылдын февралында тышкы башкаруу укугу жаңы түзүлгөн Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген. Ошол эле учурда Бөлтүрүк бул холдингдин жетекчиси бойдон калган эле. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Ош ТВ.
14 сентябрда Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин аянтчасында Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Өзбекстан Республикасынын Транспорт министрлиги, Кытай Эл Республикасынын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин ортосунда Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолунун курулуш долбоору тууралуу кызматташуу боюнча макулдашууга кол коюлду. Макулдашууга Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев, Өзбекстандын транспорт министри Илхом Маккамов жана видеоконференция форматында Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хэ Лифен кол койду. Документте Кыргызстандын аймагындагы тилкеде торугарт, арпа, махмал, жалабат каттамынын бирикмелеринин варианты боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин ийгиликтүү бүткөрүүгө биргелешип көмөк көрсөтүү каралган. Тараптар активдүү кызматташат жана Кыргызстанда жүргүзүлө турган техникалык экономикалык негиздеме боюнча Кытай темир жол корпорациясынын биринчи долбоорлоо изилдөө институтуна биргелешип колдоо көрсөтүшөт. Техникалык экономикалык негиздеме боюнча бардык иштери аяктоо мөөнөтү 2023 жылдын 1-июнуна чейин бүтөт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстандын транспорт тармагындагы маанилүү долбоор болуп саналат. Сербиядагы грек-рим күрөшүү боюнча дүйнөлүк чемпионатта алтын медаль алган Кыргызстандын спортчулары Акжол Махмудов жана Жоламан Шаршенбеков, ошондой эле колу байге уткан Амантур Исмаилов Кыргызстанга кайтып келди. Алар олтурган учак 15 сентябрдын таңында Манас эл аралык аба майданына конду. Чемпиондорду аэропорттон жакындары, күйөрмандары жана мамлекеттик кызматкерлер тосуп алышты. Күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 18 сентябрга чейин уланат. Алдыда эркин күрөштөн таймаштар бар. Кыз келиндер күрөшү боюнча беттештерде дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Бекова коло байге үчүн таймашта украиналык балбанга 1 упайдын айырмасында жеңилди. Ал эми дүйнө чемпиону Мерим Жуманазарова менен дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси Айпери Медет кызы алгачкы беттештеринде атаандаштарына утулуп, мелдештен четтеп калды. АКШнын убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Колтер Ош шаарына атайын иш сапары менен келди. Американын ишенимдүү өкүлүн шаардын биринчи вице-мэри Марс Исаев кабыл алып, эки тараптуу кызматташтык талкууга алынды. Жолугушуунун жүрүшүндө билим берүү тармагында, анын ичинде IT технологиялар багытында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү, туристтик потенциалды жогорулатуу жана жарандардын жыргалчылыгы үчүн биргелешкен долбоорлор каралды. АКШнын убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Колтер көп улуттуу шаарга социалдык долбоорлорду сунуштап, жыйынтыгында эки тараптуу байланыштарды түрдүү тармактарда өнүктүрүү боюнча макулдашуу орун алды. Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү госпожа Саната Колтер менен жолугушуу болуп өттү. Ал Ош шаарына атайын иш сапары менен келген. Жолугушууда ушул эки тараптуу кызматташтык жана Ош шаарындагы программасы кабыл алынган, өнүктүрүү программасы боюнча маалымат берилди. Ошондой эле Америкадагы биздин жарандар боюнча дагы маалымат алдык. Жалпы эле ушул социалдык, экономикалык, туризм, инфраструктуралык жана USAID аркылуу ишке ашып аткан долбоорлор боюнча маалымат алыштык да. Ош шаарында милиция кызматкерлеринин спорттук мелдеши башталды. Турнирге Ички иштер министрлигинин түштүк регионундагы 7 команда катышууда. Спорттук мелдеш милициянын кенже сержанты Нурланбек Сайдиновдун жаркын элесине арналган. Баатырларча курман болгон Нурланбек Сайдиев Ош облусунун Ички иштер башкармалыгынын атайын отрядынын взвод командири кызматын аркалаган. 2004 жылдын 20 ноябрында Ош шаарында террорчулар менен болгон кармашууда курман болгон. Салтка айланган мелдеште милиция кызматкерлери спорттун 6 түрү боюнча ат салышып, жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Спорттук иш-чара 3 күнгө созулат.
4 область катышууда. Ош шаары, область, Ошская область, Жалабатский, Баткенский. Жалпысынан 400 кызматкер катышат. Спорттун 6 түрүнөн мелдеш болот. Аягында жума күнү 16-сында жабылыш болот. Керейичи каза болду. Бул бардыгы биздин алдыга койгон баягы милletтерди так аткарып, өзүнүн жанын кыргыз элим, кыргыз журтум деп аябай ушул зөкүрлөрдүн колунан каза болгон. Ошону жыл сайын өткөрөбүз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер 12:00 алынган кабарлар менен уртоктош болдуңуздар. Кийинки жаңылыктар берүүсүн саат 15:00 көрө аласыздар. Амандашканча.